Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо алып баруучулар Кемелбек Жуманазаров, Алтынбек Ынтымак, Гүлайым Жаманкулова. Бүгүнкү биздин программабызда биз сиздер менен ревматизм, кыргызча айтканда кызыл жүгүрүк жана артрит оорулары жөнүндө аңгемелешебиз. Биз артрит оорусуна жардам бере турган бир нече жөнөкөй ыкмаларды сунуш кылабыз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз сиздер менен адамзатты куткаруу үчүн болгон Кудайдын планы жөнүндө сүйлөшөбүз. Кечиңиздер куунак болсун. Бүгүнкү мезгилде адамдар булчуң муундары ооруй тургандыгын айтып даттанышат. Ревматизмдин эки түрү бар. Сөөктү жабыркаткан ревматизм артрит деп аталат. Ал эми булчуңдарды жабыркаткан ревматизм фиброзит деп аталат. Сөөк ревматизми бул сөөктүн жана муундун оорусу. Башкача сөз менен айтканда, адам туберкулез болгон сыяктуу ооруйт. Бирок артрит болгондо оорунун очогу муунда болот, ал эми туберкулез болгондо өпкөдө болот. Артрит оорусун дарылоо да туберкулезду дарылоочу эле программа менен дарыланат. Бул тынчтык, диета жана денени чыңалтуу. Албетте, врачтар ар кандай дарыларды сунуш кылышат. Ошондой болсо да, бул ооруга жардам бере турган бир нече жөнөкөй ыкмалар бар. Бул ыкмалар менен дарылануу силердин убактыңарды, каражатыңарды үнөмдөйт жана үй бүлөңөрдү ар кандай түйшүктөрдөн куткарат. Артрит эмнеден пайда болот? Кандын начар айланышынан, башкача айтканда муундардагы жана булчуңдагы кан айланышынын начардыгынан пайда болот. Ошондуктан артрит болгондо ысык жана муздак ванналар алмак-салмак пайдаланылат. Мындай процедура шишикти кичирейтип, дененин жабыркаган бөлүгүндөгү кандын жүрүшүн жакшыртат. Жогоруда айтылган ысык жана муздак ванналар үчүн төмөндөгүлөр керектелинет. 2 чоң идиш, 2 чоң чака болсо да болот. Ысык жана муздак суу, суу термометри, 1 идиш 40-45 градус Цельсиядагы суу менен толтурулушу керек. Экинчи идиш крандан алынган 15-20 градуска барабар суу. Бутуңарды тизеге чейин 10 мүнөт ысык сууга салгыла. Анан тез бутуңарды муздак сууга салып 30 секунд кармагыла. Андан кийин кайра ысык сууга салгыла. Бирок эми 3 гана мүнөт кармагыла. Анан кайра муздак сууга салгыла. Үшүнтүп 5-7 жолу кайталагыла. Артритти дарылоодо дайыма ысык суу менен бүтүрүш керек. Бул процедураны эртең менен жана кечинде жасаш керек. Мүмкүнчүлүк болсо 3 жолу жасаса да болот, зыяны тийбейт. Суунун температурасын жана процедуранын узактыгын өзүңөр туралагыла. Ал силерге жеңилдик алып келиши керек. Процедуранын башында муундун кызарып, шишиши мүмкүн, бирок бир аз убакыттан кийин баары жайына келет. Муун катуу сыздап, катуу ооруганда муз басуу абдан жакшы жардам берет. Муну 2-3 күн жасаш керек. Майдалаган музду чоң сүлүгүгө ороп, анан муунду айланта байлагыла. Муунду алдын ала кездеме менен ороп койгула. Кааласаңар музду грелкага салып басса болот. Качан шишик тарап ооруганы басылганда ысык суу жана муздак суу менен дарылоону кайрадан улантуу керек. Артритти дарылоонун дагы бир жакшы ыкмасы бул ысык нерсе басуу. Орусча айтканда припарка. Бул нымдуулуктун жана жылуулуктун жардамы менен дарылоо. Бул дарылоо ооруган жерге ысытылган кездемени басуу аркылуу жасалат. Кездеме суунун же буунун жардамы менен ысытылат. Бул ысытуулар жылуулукту топтоого абдан чоң жардам беришет. Бул топтолгон жылуулук тери аркылуу муундарга өтүп, оорулуу муундарга жана булчуңга кандын келишин жогорулатат.
Мындай ысытууларды ушундай эле өпкөгө суук тийгенде, бронхит, грипп жана башка суук тийген ооруларда да колдонсо болот. Ал эми бул ысытууну кандайча кылып жасаш керек? Өлчөмү 1 квадратный метр болгон жүндөн токулган кездемени алгыла. Бул үчүн жүндөн токулган чоң эски жоолукту деле пайдалансаңар болот. Бул кездемени же жоолукту 3 бүктөгүлө. 2 учунан кармап, аны кайнап турган сууга салгыла. Андан кийин катуу сыккыла. Силер кармап турган 2 учу суу болбогондой кылып кармагыла. Анткени ошол 2 учунан бурап ысык сууну сыгышыңар керек. Андан кийин ысык кездемени кургак кездеменин ичине салгыла. Терини күйгүзүп албаш үчүн 2 кат сүлгүнү пайдалангыла. Андан кийин бул ысытылган кездемени ооруган муунга же булчунга баскыла. Бул ысытуу оорулуу адамдын чыдамы канчалык күчтүү болсо, ошончолук ысык болуш керек. Ысык кездемени баскандан кийин үстүнө дагы сүлгү жаап койсо, көпкө чейин муздабайт. 5-10 мүнөттөн кийин кайрадан кайталап ысытып баскыла. Муну 3-4 жолу кайталагыла. Ар бир процедураны муздак сууга малынып, сыгылган кездеме менен ооруган жериңерди сүрүү аркылуу бүтүргүлө. Бул өтө маанилүү. Кездеменин ордуна музду пайдаланса болот. Эсиңерде болсун, кандай процедура болбосун, бутту дайыма жылуу кармаш керек. Ысытуу процедурасын жасаганда, качан адам жакшы жылып калганда, чекеге муздак компресс басыш керек. Мындай дарылоо 20-30 мүнөткө чейин созулуш керек. Ысытып дарылоодон 1 жума өткөндөн кийин, ошондо гана оорулуу муунду акырын ушаласа болот. Ушалуу дайыма жүрөктү көздөй багытталышы керек. Мисалы, эгер силер ийиндин муундарын дарыласаңар, анда ысытуу менен ушалоодон кийин акырын ооруган ийиниңерди кыймылдатууга аракет жасагыла. Тактап айтканда, колуңарды мүмкүн болушунча бийигирээк жогору көтөргүлө, андан кийин болушунча алысыраак алдыга сунгула. Акырында кол толук айланууну жасаш керек. Мына ушундан ары оорулуу муунуңарды дайыма көбүрөөк кыймылга келтирип тургула. Эсиңерде болсун, кыймыл бул кандын айланышын жакшыртат. Жакшы кан айлануу бул өмүр жана ден соолук. Ушул 2 процедурадан кийин муунуңардын ооруганы басылып, шишиги таркайт. Өзүңөр жардам бергиле. Эгер сиздерде суроолор болсо, же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Биз силер менен чиелешкен, кайгыга жана азапка капталган дүйнөдө жашап жатабыз. Ой жүгүрткөн ар бир эле адам өзүнүн ушул кайгыга баткан, кылмыштуулукка толгон бул көрүнүштөн чыгуунун жолу барбы деп сурайт. Деги үмүт барбы? Азыр биз силерди адамзатты куткаруудагы Кудайдын планы деген руханий темадагы аңгемеге чакырабыз. Бир жаш жубайлар эң эле ынтымаксыз жашаган. Алар балалуу болушкандан кийин бардыгы жайына келгендей болгон. Бирок бир жолку катуу чатакташуудан кийин көөсү кетип калат да кайрылып келбей коет.
Ал дарегин калтырбайт, кат жазбайт. Ал кеткенден кийин баласы ооруп өлүп калат. Акырында анын досу аркылуу аны издеп табышып, кайгылуу кабарды угузушат. Ал уулунун мүрзөсүнө келет. Анын ыйдан бозоруп, жашка толгон көздөрү мүрзөнүн аркы бетинде акырын ыйлап турган аялын көрөт. Адегенде ал кетип калгысы келет, бирок кандайдыр бир нерсе аны токтотуп калат. Бир аз убакыт алар унчугушпай турушат. Бирок андан кийин алардын колдору бири-бирине тартылып, катуу кысышат. Ошол күнү алардын жүрөгүндө чырыгы сүйүү жаралып, ошондон кийин ынтымактуу жашап калышат. Бирөөнүн өлүмү аларды ынтымакташтырды. Эми Тоораттагы Муса пайгамбардын тирилик китебине кайрылалы. Күнөөгө баткан биздин ата-бабабыз Адам менен Обону эсибизге салалы. Алар өзүлөрү келгендигин кулактандырышып, алар шайтандын жер планетасына келип эшик каккан үнүн угушат. Алар Кудайдын берген тандоо эркиндигинен пайдаланып, алдамчы шайтандын добушун тандап алышат. Алар тыюу салынган дарактын жемишин жешет. Иштин жайы алардын бир нече мөмөнү жегендигинде эмес болчу. Алар Кудайга ишенбей жана анын мыйзамына каршы чыгышты. Баш ийбөөчүлүк бул өлүм жана өмүр берген Кудайдан бөлүнүү дегендикке жатат деп Адам ата менен Обо энеге алдын ала эскертилген. Салкында бейиште басып жүргөн Кудайдын үнүн угушуп, алар бейиштеги бактын арасында жашынып калышат. Алар эмне үчүн жашынып калышты? Анткени алар өз күнөөсүн сезишти жана жай таба албай тынчсызданышты. Анткени өзүлөрүнүн Кудайдан алыстатылгандыгын билишти. Күнөө адамды анын жаратканынан алыстатат. Күнөө кылганга чейин алар Кудай менен ымалада жашашып, дайыма көңүлдөрү ачык жүрүшчү. Жанга жай бербеген күнөөнүн тамырлары баш ийбегендикте жана мыйзамсыздыкта жатат. Бизди күнөө Кудайдан бөлүп турат. Бул жөнүндө биз Тоораттын Исайя пайгамбардын китебинин 59-бабынын 1-2 ырларынан окуй алабыз. Уккулачы, силерди куткаруу үчүн Теңирдин кудурети күчтүү. Силер андан жардам сураганда ал силерди угуп турат. Бирок силердин күнөөңөр силерди Кудайдан алыстатат. Силерди көргөндө анын жүзү силерден бурулуп калган. Качан адамзат тукуму күнөө кылып, өзүн Кудайдан ажыратканда, ал өзүн өмүр булагынан ажыратты. Натыйжада бүт аалам кризиске учурады. Кудайдын адамга айткан сөзүн эстейличи. Жакшылык менен жамандыкты тааныткан даракт мөмөсүн жебегиле. Эгер укпасаңар, силер өлүмгө учурайсыңар. Тоорат Тирилик китеби 3-бап 4-ыр. Демек, Кудайга каршы козголоң бул өлүм. Чындыгында эле ушундай. Бүгүн адам төрөлөт. 70 жашка чыкканча түйшүктө жашайт жана өлөт. Анткени күнөөнүн жазасы өлүм. Кудай үчүн Адам менен Обо сүйүктүү балдары болчу. Кудай аларды бактылуу болушун каалаган. Анын акыйкаттуулугу өлүмдү талап кылган. Бирок анын ырайымдуулугу жана сүйүүсү башкача жоопту талап кылган. Ал өзүнүн акыйкат мыйзамын бузмак беле? Жок. Акыйкаттык ага жол берген жок. Ал эми ырайымдуулук Кудайдын жүрөгү ушунчалык сүйгөн адамдарды жок кылууга мүмкүнчүлүк берген жок. Тарыхтын ушул оор учурунда Кудайдын сөзүн Ыйса айтат: "Ата, мен адамдарга жардам бергени барам. Ооба, адамзат тукуму күнөө кылды. Бирок мен барып, адамдын денесинде болуп, алардын кемчиликтүү жашоосун толтуруу үчүн эң мыкты өмүр сүрөм. Алар татыктуу болгон өлүм менен мен өзүм өлөм." Ыйык жазуу, Инжил айткан бул окуя эң таң каларлык. Ушул китепти окугула, Куранда жазылган. Теңири эмне жазганын Инжилди кармагандар баамдап алсын. Андагы жазмыштын жазганын баалабагандар ак жолдон адашып бузулгандар. Ыйса бизге татыктуу өлүм менен өлдү. Ыйса периштелердин жаркыраган кубанычы курчаган асмандагы тактысын калтырып, ал адам кейпине кирип, адамдарга жардам берип, оруудан айыктырып, өлгөндөрдү тирилтип, жерде ыйык жашады. Ал адамдарды бактылуу жашоого үйрөттү. Бирок адамдар аны бүгүнкү күндө түшүнүшпөй, кабыл албаган сыяктуу эле анда да түшүнүшкөн жок жана кабыл алышкан жок. Ыйсаны уруп сабашты. Бирок ал өзүн кул сыяктуу баш ийдирди жана айкашкан жыгачта өлдү. Ал адамзаттын күнөөсү үчүн болгон өзүнүн өлүм менен сени да, мени да, досум, бизди жараткан Кудай менен илдештирди. Жогоруда мен айтып өткөн уулунун өлүмүнөн кийин илдешип, жакшы жашап калган жаш жубайларды эстегилечи. Ыйса биз үчүн өлдү. Анткени биз ага кымбатпыз. Анткени ал мени жана силерди сүйөт. О, Голгофтогу айкашкан жыгачтан кандай гана улуу сүйүү жаркырап турду.
Ал эми азыр болсо Теңир Ыйсанын акылсыз бай киши жөнүндөгү үлгүлүү аңгемесин угууну сунуш кылабыз. Ыйса элге минтип насаат айтты. Карагыла, ач көздүктөн сактангыла. Анткени адамдын өмүрү анын мал мүлкүнүн көптүгү менен байланышпайт. Анан аларга үлгү катарында мисал келтирип мындай айтты. Бир бай адамдын талаасында мол түшүм өстүрүлдү. Ал өз ичинен ойлоду. Эмне кылсам болот? Менин эгинимди жыйнай турган жер жок. Ошондо мен мындай кыламын. Кампаларымды бузуп, чоңраагын курамын. Жана бүт түшүмүмдү да, бардык байлыгымды да ал жерге жыямын. Жана өз жаныма айтамын. Жаным, сенде көп жылдарга жете турган көп байлыгың бар. Тынчтан, же, ич, кубангын. Бирок Кудай ага акылсыз. Ушул түндө сенин жаныңды алышат. А сенин жыйып даярдаганың кимге калат? Деп айтты. Кудай үчүн эмес, байлыкты жалгыз өзү үчүн жыйнаган ар ким ушундай болот. Ыйса мындай деп улантат. Ошентип силер эмне жейбиз, же ичебиз деп издебегиле да. Тынчсызданбагыла. Анткени мунун баарысын бул дүйнөнүн элдери издешет. Силердин бул нерселерге муктаждыгыңар бар экенин силердин атаңар билет. Анын ордуна Кудайдын падышалыгын издегиле. Анан мунун баарысын силерге кошулуп берилет. Коркпо, кичине үйүр, анткени силердин атаңар падышалыкты силерге берүүгө ырайым кылды. Мал мүлкүңөрдү сатып кайыр бергиле. Өзүңөргө тозбой турган каптарды, асманда кемибей турган асыл буюмдарды даярдагыла. Анда ууру да жакын жолобойт, күбө да жебейт. Анткени асыл буюмдарыңар болгон жерде силердин жүрөгүңөр да болот. Бул үлгүлүү аңгеме Лукадан болгон ыйык Инжилде 12 бап 15 ырдан 21 ырга чейин жана 29 ырдан 34 ырга чейин жазылган. Жаралдың сүйікті болуға сүйі арнаған, жашуңу бұл сүйі толып тұрсын дайыма. Жаралдың сүйікті болуға сүйі арнаған, жашуңу бұл сүйі толып тұрсын дайыма. Башталышта бұл сүйі Кудайдан жаралған, жемиштүү болсун деди сени Теңирим. Дүйнөдө болгонуңа биз кубанабыз, кубанычты сөз менен жеткире албайбыз. Сен жаралдың сүйікті болуға сүйі арнаған, ушул сүйі дайыма толуп турсун жашооңо. Сен жаралдың сүйікті болуға сүйі арнаған, ушул сүйі дайыма толуп турсун жашооңо. Жаралдың сүйікті болуға сүйі арнаған, жашооңу бұл сүйі толуп турсун дайыма. Жаралдың сүйікті болуға сүйі арнаған, жашооңу бұл сүйі толуп турсун дайыма. Башталышта бұл сүйі Кудайдан
сөйүү дайыма толуп турсун жашооңо. Сен жаралдың сүйүктүү болууга сүйүү арноо. Ушул сүйүү дайыма толуп турсун жашооңо. Сен жаралдың сүйүктүү болууга сүйүү арноо. Ушул сүйүү дайыма толуп турсун жашооңо. Ушул сүйүү дайыма толуп турсун жашооңо. Ушул сүйүү дайыма толуп турсун жашооңо. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкөңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.